Саламатсыздарбы англис тилинин үйрөнүүчүлөрү. Бул сабакта бүгүн be глаголуна көңүл буруп көрөбүз. Be глаголу бул өзгөчө глагол. Себеби ал англис тилинде өзгөчө бир функцияны аткарат. Ошону азыр түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү. Мисал үчүн жөнөкөй бир глаголду алып көрөбүз. То есть этиште. Мисал үчүн to run. Негизи ар бир глаголдо кандай глагол болбосун, ар бирөөсүндө базалык формасында to деген приставкасы болот. To бул белгисиз формада болот глагол. Белгисиз форма деген бул to run бул чуркоо болуп калат да, ошондочу. Чуркайм эмес же чуркайбыз эмес, чуркоо болот. Чуркоо. Мисал үчүн to work бул иштөө болот, да? Иштөө. И ошентип кете берет to болуп. Анан мисал үчүн кээ бир ата тоочторго коюлганда уже мына to түшөт дагы. Обычно эле I work, мен иштеймин деп уже белгилүү глагол болуп калат, белгилүү этиш болуп калат да. Окей. So бирок be глаголу андай глаголдорго окшош эмес. Мына to work же to run окшош эмес. Be глаголу бул деле to be өзүчү. Болуу деп которулат. Бирок мунун функциясы башкачараак. Бул деле кыймыл аракетти аткарат. Мисал үчүн мунун котормосу болуу болот да. Болуу. Ошондо эгер to work алып көрсөк, I work деген мен иштеймин болот, I run бул мен чуркаймын, негизи чуркаймын. Бирок I be дей албайбыз да. То есть I be деп айта албайбыз. Эгер айта алган чакта дагы кантип которулмак? Мен боломун болобу жок, андай болбойт. Демек, ошондуктан бул өзгөчө глагол. Азыр мен силерге ошол to be глаголунун өзүнүн эрежесин түшүндүрөйүн. To be глаголу зататочко карап өзгөрөт да. Am, is, are дегенге өзгөрөт учурчакта. Бирок неге ушул түрлөргө өзгөрөт? Мисал үчүн I деген мен дегенде am болуп кетет, мына to be глаголучу. Анан эгер he, she, it бул группада ал да, ал бала, ал кыз жана ал нерсе. Бул жерде is болуп калат. Эгер we, you, they болсо are болот. Эми бул эмнени билдирет? Бул глагол эмнени билдирет? Англис тилинде ар бир сүйлөмдө кыймыл аракетти кылып аткан жана анын кыймыл аракети болуш керек да. Ошондуктан биз жана айткан, мисал үчүн I, мен иштейм, work болот да. Эгер сүйлөм мен студентмин деген сүйлөм болсо, анда кайсы этиш менен айтабыз, кайсы глагол менен айтабыз? Вот ошондо бизге ушул to be жардам берет. Ошондо I бул жакта билебиз да уже. I am болот. Ошондо биз I am a student деп айтабыз да. Ушул сүйлөм мен студентмин деп которулуп калат ошондочу. Демек to be глаголу ушундай абалдарга кетет. То есть бир нерсенин абалы. Мисал үчүн ал бала, he is a boy. Ал кыз, she is a girl. Биз үйдөбүз, бул деле абал да. Ошондуктан we are at home. Сен менин досумсуң. You are my friend. Алар жумушта. They are at work. Ушинтип кете берет. Англис тилдеги этиштердин ушул этиштердин арасында ушул именно to be этиши ушундай өзгөчө түзүлүштө иштейт да. Калгандарыныкы жөнөкөй. Кийинки сабактарда ушул to be этишинин
терс сүйлөмдөрү жана суроо сүйлөмдөрүгө токтолобуз. Бул Chattel English. Кененирээк суроолоруңар болсо, шилтемеден WhatsApp группадагы сабактар, курстар жөнүндө кененирээк сурап билсеңер болот.